Айлана чөйрөдө көптөгөн вирус жана бактериялар бар. Алар адамдан адамга жугат. Биздин организмибизге кирүү менен ал ооруну пайда кылат. Ошол учурда дене табы көтөрүлүп, тамак оору, жөтөлүү, алсыздык пайда болот. Кээ бир вирустар коркунучтуу. Мисалы, коронавирус. Бул вирустун түзүлүшү башкача. Анын өйдө жагында таажыга окшош шиптери бар. Ошондуктан бул вирус коронавирус деп аталып калган. Коронавирус абада саякаттап эркин жүрөт. Оорулуу адам чүчкүргөндө, жөтөлгөндө вирустун майда бөлүкчөлөрү чачырайт. Азыркы учурда вирустун бүткүл дүйнөгө жайылып жаткан мезгили. Ошондуктан окуучулар мектепке бара албай үйдө окуп жаткан мезгили. Эгер кандайдыр бир себеп менен бир жакка баруу керек болсо, аралыкты сактагыла. Ашыкча буюмдарды кармабоо керек. Колубуз менен бетибизди кармабайбыз жана маска кийип жүрөбүз. Үйгө келгенде колубузду таза жууп, антисептик менен сүртөбүз. Үйдө жаткан учурда убакытты кантип кызыктуу өткөрөбүз. Жакшы көргөн оюнчуктарыбыз менен ойнойбуз. Телевизордон онлайн сабактарды жана мультфильмдерди көрөбүз. Жакшы көргөн тамагыбызды жесек болот. Жана да сабак окууну, акыл эсти өстүрүүчү оюндарды ойносок болот.